Саламатсызбы агай. Өзүңүздү биринчи тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Мен атым Зайыр. Ушул Насир Нисанов атындагы жатак гимназиясында математика мугалими болуп эмгектенем. Агай, сизге бир суроо. Ала качуу бул кылмышпы же салтпы? Ала качуу бул албетте кылмыш. Жеке оюмду айтсам, эми ала качуу мурун ата бабаларыбыз колдонгон келишимдүү түрдө кызды макулдашып ала качып, анан ошондой салт катары эме кылып жүрүшкөн. Бирок азыр биздин Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эгемендүүлүгүн алгандан бери бул ала качууну кылмыш катары мыйзамга киргизилген да. Анан коомубузда кээде ушундай терс көрүнүштөр болуп атат. Ала качуу боюнча мисалы үчүн кээде ошол адамдын өмүрүнө коркунуч жараткан даражага чейин жеткизген ошондой көрүнүштөр болуп атат да, тилекке каршы. Анан бирок кээ бир учурларда ала качууларды макулдашып кыз менен шартына карап ала качкан учурлар болот. Эми албетте ал жерде кыздын жана баланын ата энелери макулдашып, эки тарап тең макул болсо, ошондой алып качса шартына карап эми туура эле го деп ойлойм. Бирок кандай беркинде эки кыз жана бала бири-бирин тааныбай туруп бири-бирин ала качкан, бул мыйзам боюнча мыйзамга туура келбейт, дагы кылмыштуулукка жатып калат да. Рахмат агай, сонун ой пикир айттыңыз.